Баткен облусунун Разаков шаарында бул күнү чоң майрам. Айтылуу килем фестивали өтүп, өлкөнүн ууз чеберлери токуган килемдер, кийизден жасалган буюмдар, терме таарылар көптүн назарына коюлду. Көз жоосун алган бул өнөрчүлүк илгертен Баткен элине таандык, өзгөчө баалуулук. Алсак бир килемдин даярдоо үчүн 1 айга чейин убакыт керек. Бул килемдер кылым карткан килемдер. 1950 жылдары бүткөн килем, апамдан калган мурас. Бул килем жүл килем деп коет, түктүү килем деп коет. Бул башталган деле койду кыркабыз. Койду кыркып, жүн жууп, анан колдо ийирип, же болбосо азыр техника өнүккөн го, тогуйка ийирип, анан ыранга боёйбуз. Ошентип отуруп, бул жүл килем 15 күндүн аралыгында бүтүп калат. Тез бүтсө, бүтпөсө 1 айда бүтөт жүл килем. Баткен килеми мурунтан эле жогору бааланып, аймактын килемчилери таланты менен алыска таанылган. Кылымдап келе жаткан бул өнөрдү мындан ары да аздектеп, жаш муунга калтыруу ниетинде 2 жылдан бери мына ушундай фестивалдар уюштурулуп келет. Өткөн жылы Лейлек килемин даңазалоо боюнча Сокмо килем фестивали өтсө, быйыл кыргыз килемин таанытуу колго алынган. Кызыккандарга жеринде мастер-класстар да өткөрүлдү. Энелерибиздин салтын калтырбайлы деп биз мурунку муундан үйрөнүп, жана кийинки муундарга калтырып үйрөтүп кетели деген ой менен келдик. Аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Биз ушу килем жок болгондуктан бизде Ош областында таар, шырдак, сайма боюнча иштейбиз да. Ошого байланыштуу биз таар боюнча, терме боюнча келдик. Мына килемдерин көрүп суктандык, аябай жакшы килемдер бар экен. Фестиваль кароосунак менен коштолуп, анда көчөттөр, оюулар, нукура кыргызча жана салттуу көркөм өнөр технологиясы менен жасалган буюмдар коюлду. Түктүү килем, арабий килем, мурас килем, терме таар, мурас таар, мыкты кол өнөрчү номинациялары боюнча кол өнөрчүлөр ат салышты. Мындай баалуулуктарды унутта калтырбай келечек муунга өткөрүп бериш керек деген адамдар да арбын болду. Мынакей бизге көлдөн келди, нарындан келди. Нарындын шырдактары Кыргызстан эмес дүйнө жүзүн багындырган шырдактар. Мен башка региондордун баардыгын баса белгилеп кетем. Биздин кыргыздардын жасап аткан буюмдары кылымдан кылымга өтө берет. Ошон үчүн мына ушул жерге келген биздин уз чеберлерибиз, сиздер аман болуңуздар. Кийинки муунга өзүңүздөр билген жумушуңуздарды өткөрүп берип, тарыхка изиңерди тыштап кеткиле. Бар болуңуздар. Эми жыл сайын ушул аябай жакшы жолго коюлуп, мындан ары дагы эми бардык областтарда бизде дагы көптөгөн кол өнөрчүлөр ушул фестивалды көргөндөн кийин алардын саны өсүп, мындан ары өркүндөв, мындан ары дагы жакшы жолго коюу маселеси келатат. Ар кандай проекттер менен мурда жүндү колдо тутчу болсо, атайын жүр тутчу машиналар, атайын столоктор алынып келип, кол өнөрчүлөргө да жакшы шарттар түзүлүүдө. Баткен жергеси өрүк зары, айгүлгүлү, жана дагы килеми менен өзгөчөлөнүп турат. Ал эми 200-300 жылга чейин сапатынан кетпеген килемдер жалаң гана колдо жасалып, кыргызга таандык нукуралыкты, тазалыкты жана бекемдикти даңазалайт. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу.